лагман жасаган өзүнчө бир сыры барбы? Эми ар бир повардын өзүнүн сыры болгондой, биз ham өзүбүзгө жараша сырыбыз бар. Эми аны ар кимге ham айта бербейбиз. Бул сырды эч ким менен бөлүшпөйсүздөр. Жок, эми. Саламатсызбы көрүүчү? Бүгүн сиздер менен уйгур ашканасында амандашып жатабыз. Алдыда Ош облусунда жашаган уйгур улутунун өкүлдөрү, алардын маданияты, улуттук ашканасы жана алардын Кыргызстанга кошуп жаткан салымдары тууралуу баяндамакчыбыз. Mana bu baş kiyimleri. Mana bu Uygurlardan uluktuk kiyimleri. Bari uluktuk kiyimler. Kırgızistan'da ülke hiç yerli yok. Man tabiat, prirodası, Kırgızistan'ın taza hava, demokratiya. Men şu Kırgız tilini, Kırgız memleket tilini mükemmel öğrenmegenim için öğrenemde. Hazır oşanga men Kırgız edebiyatlarını alıp şularni öğrenip okuyatam. Men Kırgız жеринде, Кыргыз элинде туулуп өскөнүмө аябай сыймыктанам. Анткени бизде эркиндигибиз бизи өзүбүзгө күч берет. Жаштарга, жаш муундарга тарбия бергенде дагы аябай сыймыктанып тарбия беребиз. Кыздарды жаш эрте турмушка берүү. Мен ошол нерсеге каршы чыккан болот элем. Кыздарды өзүнүн каалоосуга карап, анан кийин турмушка беришсе, жакшы нерсе болгон болот эле. Uygur uluttuk tamakları özü aябай көп. Yani bular içinde en negizisi mындай aytkanda karolu bu Uygur лагман esetlerini ata-babalardan şu görüp, sırrını öğrenip, köpçülükle bayağı aytkanday köpçülükle öğretmeyiz. Уйгур улутунун өкүлдөрү Ош облусунун Кашкар кыштак айылында абдан жыш жайгашкан. Башкача айтканда, алардын саны 17 миңге жетип, жалпы калктын 75%-ын түзөт. Алар өздөрүнүн иттипак деп аталган атайын маданий борборунда түзүшкөн. Иттипак бул кыргызча которгондо ынтымак дегенди билдирет. Алдыда ошол уйгур улутунун маданияты, улуттук баалуулуктары тууралуу кенен айтып беребиз. Саламатсызбы? Кандай иштериңиз жакшыбы? Рахмат, өзүңүз куш келипсиз. Хамражанова бул Кашкар кыштакта жашаган уйгур улутунун өкүлдөрүнүн эң кадырлуу аксакалдарынын бири. Атайын сизге ушул бул жерге уйгур улутунун өкүлдөрү кандайча жайгашып калган, учурда маданиятыңыздарды кантип сактап келе жатасыздар, ошол боюнча айтып берсеңиз деп келип калдык. Макул. Mana biz азыр мерде айылымыздын согушка катышкан ардагерлер. Бул жерде айылыбыздын согушка катышкан ардагерлери. Кашкар кыштактын тарыхына кайрылсак, улуу жибек жолу аркылуу ушул кыштактан уйгур соодагерлер Сүрөө таш, Маргаланга каттаган экен. Бул аймакта дыйканчылык жакшы болгонун көрүп, айрым соодагерлер ушул аймакка отурукташа баштаган деген уламыш бар. Бул кеминде 300 жыл мурун болгон экен. Анда баары дыйканчылык менен алектенишкен. Ал кезде техника болгон эмес. Уйгурлар ушул айылга отурукташып, бала чакалуу болуп, өзүнчө бир кыштакка айланган. Алар өз эмгеги менен Кашкар кыштакты түптөгөн. Алар ичинде айрымлары ушу Кашкар кыштактын территориясы жабып калып, шу жерге орнашып калган. Анга эң кемили азыр 200-300 жыл эң кеми. Ушундай мурда кишилер болгон, ата-бабаларыбыз дыйканчылык менен шугулланганда, бу жерде алиги техника yoki başka nemeler bilen şugullanmagan. Oşan için bu kişiler şu kışlakta ornaşıp kalıp, bala çakalı bulup, alar şu yılda Kashgar kışlakta kötörgende. Madani borbor 2000 yılı tüzüldü. 1994 yılı. 4 yılı. 94 yılı tüzülüp, anan şundan beri mana bizde Uygurlar özlerinin tarihini, şimdi bizge Kırgızistan'da şunda bizge erkinlik verilip, Биздин уйгур коому 1994 жыл түзүлгөн. Ал эми борборду 2000 жылы ачтык. Кыргызстанда бизге ушундай эркиндик берилип, өз маданиятыбызды өнүктүрүүгө шарт түзүлдү. 4-5 мектеп, бала бакчаларды ачып берди. Детсадтарды куруп, mana şular özünü inisiyativası bilen işlep geliyordu. Mana bundan keyin ardaqtı dostga, mana bular
Бул ардактуу утакта. Бул жерде коллективдештирүү доорунда элге кызматы сиңген эмгектин ардагерлери, мугалимдер, дарыгерлер бар. Белгилүү адамдардан Каримжан ага уйгурлардан чыккан алгачкы гезиттин редактору болгон, өзү тарых мугалими. Ал эми бул Нурдинов Шарабидин, өзүңөр көрүп турасыңар, орден медалдарын пахта өндүрүү боюнча кыштакта алдыңкы орунда болгон, гектарынан 40 центнерден алган экен. Буларды азыркы жаштарга өрнөк болсун деп атайын илдик. Себеби азыркы жыргал заман, кандай кыйынчылык менен келгенин жаштар билиши керек. Kim ekenligini bilish kerak da. Qanday mehnat bilan, bular o'ta qiyinchilik bilan, ayniqsa mana so'g'ish yillaridan keyin qiyinchilik bo'lganda. Бул жакта уйгур маданияты Endi bundayda сакталган окшойт. bu yerda biz mana bular bari Uyg'ur salti bo'yicha chayshab, mana ular belbaq, manda nima? Кийимдерби? Yo'q, manda belga bo'ylaydigan nima? Charsi. Charchi. Qirg'izcha deydi. Charchi deydi. Charchi deydi. Mana bular endi bularda xizmatiga Bular жетишкен жетишкен. Бул улуттук кийимдер. Mana bular bu stariniya nimada mana ularga murdasini hozir endi yangilarini qo'yib qo'ygan. Murda misdan bo'lishlar. Misdan tayyorlab berishlar. Endi mana u Uyg'urlarda nimalari? Bosh kiyimlari. Mana ba'zi bosh kiyimlari. Mana bu Uyg'urlardan ulug'tuq kiyimlari, bari ulug'tuq kiyimlar. Ana endi mana bor jo'qda hozir nima bo'lib ketdi? Aralash bo'lib, Uyg'urdagi ham bor bu yerda, hozirgi savremenniy Xitoyniki bor anday bo'lib, bu idish tovoqlar mana kelin qizlardagi bular. Kelin qizlar, yangi turmushga chiqayotgan qizlarga kiyiladigan. Mana bu atlasmi? Atlas bu. Mana bu kuyov baldarni eski salti bo'yicha kuyov ballardagi. Bu to'yda kiye turgan kiyimler To'yda kiye turgan kiyimler. Maşlar kelinlerdeki kuyov baldardagi. Biroq hozir kiyishpay qoldi. Yo'q, kiyadi to'yda chapan kiyadi, ana kiyishib nasionalniy kiyishadi. Endi mana bu doira. Бул чертетда музыкалык аспап. Buni Uyg'urcha dab deydi buni. Dab? Dab. Uyg'urcha dab deydi. Bunday chertebi? Bunday chertibdi mana. Bunday. Mana bu tar deydi, mana buni. Ha, tar. Uyg'ur tarlari o'sha. Азыркы жашоодо колдонуп жатасыздарбы буларды? Hozir molar Же эстелик болуп yo'q, турабы? bular qo'llanadi. 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 Mana bu endi murdagi Uyg'urlarning san'atini ko'rsatadi. Madaniyatini, urf-odatlari bo'yicha mana madaniyatdan bari muzikantlar mana o Кыргызстанда бул бардык улут өкүлдөрүнө өз маданиятын өнүктүрүүгө, өз эне тилин сактоого аябай чоң эркиндик берилген да. Бирок ошол эле учурда бул жаш муундарды сиздер ата мекенди, туулган жерди сүйүүгө дагы мындай тарбиялык сөздөрүңүздөрдү айтып келатасыздарбы? Бул түшүндүрүш иштери алып барылат. Мекени сүйүү, Кыргызстан бизди мекен. Биз балдарга тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Мекенибиз Кыргызстан, туулган жерибизди сүйүшүбүз керек. Жаратылышы кооз, абасы таза. Демократия өлкөдө жашап жатканыбыз биздин бактыбыз. Мен бирок мамлекеттик тилди толук кандуу үйрөнө албай калганыма өкүнөм. Азыр 78 жашка чыксам да кыргыз адабияттарын окуп, үйрөнүүгө аракет кылып жатам. Биз жаш кезде өзбек мектепте билим алып, өзбекче сүйлөп калдык. Ошол кезде мамлекеттик тилге жакшы көңүл бурулганда, биз мындай кемчиликтерди кетирмек эмеспиз деп ойлоп калам. Sen davlat tilini öğren deb aytgan bo'lganda, biz hozir shunday kamchiliklarni aytmagan bo'lardik. Айылдагы бул орто мектеп 1979 жылы өзбек тилдүү мектеп болуп ачылган. Ошондуктан жергиликтүү элдин улуу мундары көбү өзбек тилин үйрөнүшкөн. 1991 жылы гана мектепке кыргыз тили сабактары киргизилип, 2012 жылы толугу менен мамлекеттик тилге өткөн. Учурда басымдуу бөлүгү уйгур улутунун балдары окуган мектепте баары ээн эркин мамлекеттик тилде сүйлөшөт.
саламатсыздарбы балдар? Отурабыз, Манайыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Кыргыз адабияты китептерибизди алып, сабакка даярданабыз анда. Балдар, биз бардыгыбыз Кыргыз Республикасынын жарандарыбыз. Кыргыз элибизге пайдабыз тие турган өспүрүм жаштарбыз. Өсүп өнүккөндөн кийин бардыгыбыз Кыргыз элибизге, Кыргыз жерибизге пайдабыз тие турган балдар болуп жетишибиз керек. Андыктан Кыргыз Республикасынын президенти улуттук нартуулукту баалоо жарлыгын алкагында бардыгыбыз азыркы күндө таалим, билим алып келе жатабыз туурабы балдар? Андан сырткары биз Манас атабыздын урпактары болуп, буга чейин Манас эпостору менен дагы кеңири эмне кылганбыз? Таанышканбыз, эң туура айтасыңар. Силер дагы Манас атабыздын эпосторунан билесиңерби? Канай, эпостордон билсеңиздер ким айтып берет? Бурхановдун бияка чыгып алабыз, Манастын бала чагынан үзүндү. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезде Манас жетиге жашы толуптур. Мунун коюлган аты чоң жинди болгон жап-жаш баланын шерекенин ким билди? Балача чуркап шашкан жок. 5ке жашы келгенче беренин Манас баскан жок. Чакырган аты чоң жинди, мунун асыл Манас атын ким билди? 8ге жашы келгенде күйүп турган чок болду. Күлдү кыргыз ичинде мындай жинди жок болду. Кар келип кармаса, чыңырып балдар чыркырайт, катуулукка чыдабай, көзүнүн жашы буркурайт. 40 баланы 40 үйдөн бир күнү. Садак атайым, айтсаңыз, бул мектепте балдар мамлекеттик тилде аябай жакшы сүйлөшөт экен. Керек болсо Манасты да жакшы айтышат экен. Булардын баары ушул мектепте үйрөнүп атышат да? Ооба, балдарыбыздын бардыгы мамлекеттик тилди мектептен үйрөнүшөт. Мектепте колубуздан келишинче балдарга мамлекеттик тилини үйрөткөнгө аракет жасап атабыз. Ал эми мына кыргыз жараны деген түшүнүктү жайылтууда ар бир окуучунун да ушул Кыргызстандын патриоту болсун деген тарбиялык сааттарды өтүп турабы? Ооба. Дээрлик күнүнө сабактын башынан эле окуучуларыбызга мамлекеттик тилибизди, мамлекетибизди өнүгүүсүн, өсүшүнө жардам бериш үчүн окуучуларга ар дайым биз ушундай не десе болот, энергия берип турабыз окуучуларга, түшүнчөсүн кеңейткенге жардам берип турабыз. Ушу. Өзүңүз да уйгур кызысыз? Ооба, өзүм уйгур кызымын. Сиз мамлекеттик тилди да мектептен үйрөнгөнсүзбү? Мен да мамлекеттик тилди мектептен үйрөнгөнмүн. Анан окууда, анан досторум көп. Мени дагы тилибиз, элибиз ушул бизди, анан ошо мамлекетибизге жараша жаран болуп жетишибизге азыркы учурда мамлекеттик тилибиз дагы бизге жардам берип жатат. Негизи өзүңүз мамлекеттик тилди мектепте сүйлөйсүз, жашоодо кайсы тилде сүйлөшөсүңөр? Өзүм уйгур тилин билбейм. Бирок үйдө чоң ата, чоң энелерибиз уйгур тилинде сүйлөйт. Биз орус тили, кыргыз тили, өзбек тилин кеңири пайдаланып, сөз байлыгыбыз ошого көнүп калган. Азыркы учурда ушул 3 тилде бемалал сүйлөшө алам. Эми азыркы учурда мектебибизге дагы англис тилин дагы кошуп атабыз. Англис тилиге дагы көңүл бурулуп атат азыркы учурда. Өзүңүз мына азыр мектепте иштеп атасыз. Канча жыл болду мектепте иштегениңизге? 9 жыл болду. 9 жыл. 9 жыл аралыгында балдарга билим берип келатасыз. Өзүңүз ушул Кыргызстанга жаран экениңизге сыймыктанасызбы? Мен Кыргыз жеринде, Кыргыз элинде туулуп өскөнүмө аябай сыймыктанам. Анткени бизде эркиндигибиз аябай бизди өзүбүзгө күч берет. Жаштарга, жаш муундарга тарбия бергенде дагы аябай сыймыктанып тарбия беребиз. Анткени бул мамлекет өзүнчө бир сыймыкка ээ болгон мамлекет деп ойлойм мен. Себеби ушул мамлекетте туулуп өсүшүбүздүн өзү биз үчүн сыймык. Балдар да ушу келечекте Кыргызстанга кереги тийген жаштар. Ооба, пайдасы тийген жаш муундарыбызды аябай ушул нерсеге даярдап баратабыз азыркы учурда. Сөзсүз бир окуучуну өстүрүп өнүгүүсүндө элге, жерине, өзүнүн мамлекетине пайдасы тие турган кылып тарбиялашка биз мугалимдер ар дайым колубуздан келишинче аракет жасап жатабыз. Анткени биз кыргызстандыкпыз. Бирок үйүңүздө уйгур када салттарын колдоносуздарбы? Кайсы салттарды карманып келатасыздар? Үйдө негизинен када салттарыбызды аябай жакшы кармайбыз. Анткени бизде эң улуттук када салтыбыз десек дагы болот. Уйгур лагман эшкен. Анан уйгур тамактарын даярдаган.
ошо. Бирок бизде азыркы учурда ушу элибизде уйгур элинде дагы, өзбек элинде дагы бир нерсе бар. Кыздарды жаш эрте турмушка берүү. Мен ошол нерсеге каршы чыккан болот элем. Кыздарды өзүнүн каалоосуга карап, өзүнүн ошо мен даярмын дешине карап, анан кийин турмушка беришсе, анан ал ошол кызды көңүлүңө дагы карай дейт го. Көңүлүнө карап дагы өзү тандаган адамга турмушка беришсе, бул аябай эң чоң биз үчүн жакшы нерсе болгон болот эле. Бирок ал нерсе бизде жок. Азыр сиз айтып калдыңыз, уйгур лагманды үйрөнгөндө турмушка даяр болот деп, ошондо канча убакытта үйрөнүп бүтөт? Негизинен эми чоң болгондон кийин ошо 1 ай, 1,5 айдын ичинде кыз бала үйрөнүп даярдашка киришип калат. Өзү эгерде кызыкса, ар бир нерсеге сөзсүз бир кызыгуу болуш керек да. Ого дагы көңүл буруп, өзү анан кийин даярданганга аракет жасаса, аябай жакшы чыгат. Уйгур лагманды жасаганды үйрөнгөндөн кийин турмушка даяр деп түшүнсө болот экен. Ооба, бизде ушундай салт боюнча турмушка чыга турган кыз сөзсүз уйгур лагманын даярдаганды билиш керек. Андан кийин турмушка чыгат. Bizde atalarımız bardıq aşpaz bolğan, ошон үчүн кичине кезибизден эле ошо жардамчы болуп, жардам уяка буяка артышып, нетишип эле үйрөнгөнбүз. Ошо бир 8-9 жаштардан баштаганбыз үйрөнүштү. Ошодон бери шалектенип келебиз ушу менен. Уйгур улуттук тамактар өзү аябай көп. Булардын ичинде эң ушу негизгиси, мындай айтканда, королу бул уйгур лагман эсептелинет. Уйгур лагман дегенде ар бир адам эле билет. Ondan tışkarı göz say, et saylarımız var, soğuk saylarımız var, ayrım say, göz say, şular koşulan tamaklar көп. Bunu koşada oturgan nemeler, misalımda bu badem var, sirke de koyat, bunda budaydan alıntıdan turgan sirke, soğuk soğuz getirdi. Anan bunu bize pirsoğuk, balgarski bal, bu özü bir abıçlı sort bulup, lapize de koyular, pirsoğuk, tamat kokuşulan neyse. Açılar tam beri turgan. Kalan barık nesneleri şu jönekeyler koşula turgan nesneler. Bu otto pişirilganda barır, dami başkaça olup pişat. Beriginde elektronlu nemede peçkada pişirsanız ham bolot. Birok onu dami barır başkaça olup çıkıp kalar. Otto açık otto pişirilgan tamak barır damlırak bolot dep oylayм. Ал соустарды өзүңүздөр жасайсыздарбы? Жок, бул соустар өзү бардыгы готовый, даяр немесине келет бизге. Mına ucu dayar bolup kaldı seyimiz. O seydi dayardap koyup ol kişine mınay azırak otto pişince biz kamırın dayardap olabız. Kamırın oşo zakazga karap turuyoruz, sveci jasap berебиз. Лагманды sveci jasabasanız ol kişine turup kalgandan keyin ezilip kalat, anan damı özgörüp başkaça bolup kalat da. Ondan göre oşo zakazga karap ele zakaz çıkırsa 1 porsiyon, 5 porsiyon oşo karata kamırında seyinde jasap çıkarıp berебиз, dayardap berебиз. Muğla nemeden ötkögen üçün ata-bobalardan şu görüp, sırrın үйрөнүp, şoğa köpçülükке bay atkanday köpçülükke үйrөtpöbүz, sırrın oşoğa özümüz jasaganda başkaçalar çıgat. Көрсөтүүдө биз уйгур улутунун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып бергенге аракет кылдык. Сиздер ЛТР каналынын Мен Кыргызстандыкмын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар.